Allah Taala adam balasına dene jana ruh bergen. Dene çarçayt, ошондой эле жан дүнүйө рух дагы чарчайт. Дене чарчаган болсо, бирок жан дүнүйөсү күчтүү болуп турган адам ал алсырабайт, ал аракеттен токтобойт. Эгерде тескерисинче жан дүнүйө чарчап калган болсо, дене канчалык күчтүү болбосун, аны менен бир натыйжага жетиш мүмкүн эмес. Ошол үчүн адам баласы кээде пикир кылат, ойлонот, денесин эс алдырууга, бирок жан дүнүйөнү эс алдырууга болгон ой пикир бизде азыраак. Ошол үчүн дене эс алышы мүмкүн болгон тажрыйбадагы иштердин бардыгын кылып көрсөк дагы эле чарчаганыбыз кетпей атат. Адатта адам баласы 6 саат, 7 саат уктаса, эс алып калыш керек эле, бирок 10 саат уктаса дагы, керек болсо 24 саат уктаса дагы, тургандан кийин кайра эле чарчак, кайра эле кыйынчылык болуп атат. Эмне үчүн? Себеби маселе денеде эмес, маселе жан дүнүйөдө. Жан дүнүйө чарчап калган. Ошондуктан көп адамдар бар, арызданышат, уктасам деле уйкум канбай атат, мурдакыдай күчтүү болбой атам, эс ала албай атам. Уктап эс алыш үчүн адам баласы кыжалатчылыктардан алысыраак болуш керек. Кыжалатчылыктар адамдын жан дүнүйөсүн алысыраткан нерселер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анас радиаллаху анхуга үйрөткөн, жана бул амалды аткарган сахабаны бейиштик деп айткан амал бар. Ал жүрөктү тазалап туруп, башкаларга кек сактабай эс алууну пайгамбарыбыз менин улуу сүннөтүм деп айткан. Эмне үчүн? Себеби жан дүнүйө таза болсо, башка бирөөлөргө каршы пикирлер, жаман ойлордон арылып эс алган болсо, ошондо эс ала алат адам. Жана адам баласы канча эс алса дагы, канча көп убактын эс алууга коротсо дагы, эс ала албай аткан дагы бир себеби ага жашоосунда кең жашоону тарайтырып аткан күнөөлөрү себеп болот. Мунун дагы чечилишин пайгамбарыбыз айткан. Мен күн сайын бир риваятта 70 жолу, бир риваятта 100 жолу Аллахтан кечирим сураймын күн сайын дейт. Күнөөлөр үчүн кечирим сурап, күнөөлөрдү азайтып, кечиртип, жүрөктү эл менен болгон мамиледеги каталардан тазалап, андан кийин жаткан болсо, ал үчүн саатта укташтын деле кереги жок. Кыска мөөнөттө адам эс алып кала берет. Себеби